анча-мынча запкы тарткан азамат жигитибиз. Я. Тааныдыңар силер. Көрдүңбү Тилекмат? Эл тааныбайт, жер тааныбайт. Эл тааныган азаматтар бар. Ел сыйлаган азаматтар бар. Ошол Тилекмат Куренов деген жигит, мына көрүп атасыздар. Кээ бир учурда айтып каласыздар. Мен барайын дедим эле, көчөдө милиция туруптур. Милициясын да көрдү, торун да көрдү, темирин да көрдү, баарын көрдү. Бирок ер азаматтык ушунда турат. Ал каалагандай жашайт, каалаган жерине барат, каалаган жеринде олтурат, куюп койгон жуугундур эмес, өзү каалаган, тандаган тамакты жейт. Мына Сагынбек Момбеков деген мырзаны жакшы билесиздер. Жолкунуп жана чыдабай кетип ушул жакка чыга калды. Эмнеге? Адамдын жөнгөнү үчүн ушул жерге чыдабай чуркап, туйлап, жанагы тулпардай болуп, жер тепкилеп, менин эки ооз сөзүм бар. Туура сөздү айта алганың айт, айтпаганың жөн олтур деген сөздү бул киши дагы акын. Мына эчен жылдан бери ушинтип какшап келатат. Саке кош келдиңиз. Рахмат сизге. Аман болуңуз, бар болуңуз дайым. Мен ушул Жеңиш Молдахматов деген мырза жигит отурат. Мына бул жигит да көрөрүн көрдү, дагы да көрүп атат, дагы да көрсөтөбүз дегендер бар. Күлүн көккө сапырып коебуз деген азаматтар бар. Мына кечээ мен ушул жабык жыйындагы сүйлөгөн сөзүмдүн бир да сөзүн сыртка чыгарган жок. Эмнеге? Себеп ал сөздөр коркунучтуу сөздөр. Мен ошол жерде айттым мен. Душман деп мени саткандар калаар. Дубалга кадап аткандар калаар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей ойлорум калаар деп какшап кеткен биздин бабалар. Аларды дагы саткандар кыргыз болгон, аларды дагы дубалга такап аткандар кыргыз болгон. Мына ошентип мыктылардын мыктысын баарын кагып келип отуруп, мына азыр болот иним Теңир тоодон келип какша ырдап аткандай bir намыска жигитти, ер азамат, bir кылычка сап болчу азаматты таппай калганыбыздын бүтүндөй баары. Төшөктүн астында башын катып отургандардан, тугулгандардан тулпарлар чыкпай аткандыгы ушул. Баарын жалтак, баарын коркок. Мына ушундай калып келип койду. Мына азыр жолдун боюнда катары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер баарын бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык. Мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Ала Тоо антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып турчун менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титрейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына ол жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап баардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөөлүү экен, Сүйүнбаев күнөөлүү экен, Разаков күнөөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000-ден 1 жасай албайт азыркылар. Мен кечеде айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен, алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз.
Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшайуусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92-жылы Өзбекстанда бұл баягы чегералар боюнча маселеге чекит коюлган. Минскиде акыркы чекит ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы. Ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы. Мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуу эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Канышайым Баракелди Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арам оокаттары өтпөй атат. Себеп эл сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп көрүшүп атабыз. Тилекке каршы мына ол жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90-ы. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңешинин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бул. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиздер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсинби деп. Ошолор чечеби Кемпирабад. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп 20-тен каршы добуш берип. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ушул жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпирабад. Тетиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Мол тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдин аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасал Тешебаев менен Осман Жакыпов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы бир Кудайдан жөө качкандар болуп калган ушу жетекчилер кээ бир учурларда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылып алабы?
Uhud'un начальниги geldi deydi. Yaylanayın. Azrail kelse dağı çındıkты aytıp öl dep tarbiyalabады ulatenemiz. Oşol Uhud'un начальнигинен titreysin bir. Uyume varıp ayalından titreysin. Köçöge çıkıp dosundan titreysin. Cumuşka gelip yerinizden titre. Geçen ayıl ökmetim var kim öyle janağı? Tepkilep жүрген uşul jerde. Yerjigit kayda al? Gelbey kayda? Mana oşol aksakaldардын uşul jerde boz iti batsa boz iti tepkilep oşonu buzgan. Oşol ак uydun, oşol bizdin Kırgız uyunun kusuru urdu oşol jigitlerdi. Geleceği jakşı emес oşol azamattardın. Mana geçe dagı uşul özgöndө el menen jolугушам деп ал сунушту дагы жабыркечик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп түз отуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт. Эмне үчүн жашынат? Кече сессия болуп атканда бир эмес эки жолу суроо бердим мен. Кайсы форматта өтүп атат? Bir turup parlamentik hukuku dedi. Anda tuğra emez. Parlamentik hukuku boyunca reglamentte 10 gün başta materyal kolga tapşırılış gerek. Al jariya oluş gerek. Massalık malumat karajatlarının öküldörü malumatты alış gerek ele. Al bolgon jok. Anan buysundatıp bu komitettin jıyını dedi. Anda komitettin jıyını olsa soңку möөнөт Cuma günü kolubuzga dokument deyiş gerek ele bu kagaz. Jok. Жок, кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы микро трибунаны эки жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Öz şermendechiliğin el ukpasın deydi. Sebep süylөгөндө koos süylöşöt. Doğuş bergende öldürüşöt bari oturup alıp. Geçsin emez. Oşolordu şayla başının çeçimi yok. Bul bir. Komitettin çeçimi bolgon kezde dagı bol mыйзамсыз. Bul iki. Bana Çıngiz Aydarбеков ошол комитеттин төрагасы komitettin çeçimine kol koyboy koydu. Kol koyboy жүрөт ушул жерде. Orunbasarı koysun деп atat. Orunbasarı da koyboy koydu. Yettan açık gelip Çıngiz Aydarбеков komitetin töragalığından ketirebiz dep 2 günden beri intriga bolup atat. Mına oşonduktan tuğandar, moğol jerdeki çıkıp süylөгөндөр abdan tuğra aytты. Men moğol telefon degen балекетке кирбейм. Бирок кейде балдар жиберет, момундай сөз болуп атты деп. Карасаңар, моğol жерде жам баштап кымыз ичип отуруп, азамат ayağına çeyin turgula, biz siler menen dep çata vergile uktapşı jirdi. Moğol bolot inimdin aytkanına men 1000% koşulam. Balenin bar uşul jerde. Bardık bale uşul jerde. Moğol milisa olup, bayakı löөлүдөн joo çıksa özün çabat degenderdi. Biriңердин agaңар, biriңердин жездеңер, biriңердин tağaңар. Ötüp gelatıp kucaktaşıp öğüşüp cıttaşıp koyup atasыңар. Айтпайсыңар ба? Açka kalsaң dağı, aram ölsöң dağı turba şu jerde debeysiңер ba? Turba bul jerde debeysiңер ba? Debeysizler de. Gerekli olgan uçurda biz bulardı tappay kılabız. Oygonolu tuğandar. Oygonolu. Mınol Rusiyanın prezidentinin bir жақсы sözü var. Men oşonu sessiyada ayttım. Mına soğuş katты болуп атат deydi. Eğer sizler toktotпосоңуздар, tigi jak yadroluk kural koldanot da deydi. Dese Putin ayttı, biz de koldanobuz dedi. Anda alam çok bolup ketet ko dese Putin'in sözü var. Uğuңuzдар. Uğuңuzдар aylıkça uşul Toğuz Bulaktın jigitterimin degen azamatlar. Rusya çok alamdın, maga emne geregi var dedi. Men sizlerge aytayın. Bizdin közübüzdün karagindey bolgon uşul Kempirawat Kırgızstandagı suu kölömü boyunca 2-nji orunda turat. 1-nji orunda Toktogul suu saktagıç turat. 19-18 milyard kup menen. Milyard 700 milyon menen uşul turat.
Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай ой козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласыз жалат болуп? Уйубуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне жалат болосуз деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул кемпирабад жок болгон болсо, мен ошол жерликпин дегеним жерге кирсин, мага да өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоонун кереги жок. Ошон үчүн айтып атам мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ошол жерде. Мусулман дейт. Өз жериңди коргоп отурган көзгө тозоктун оту харам дейт го. Коргобойсуң байланайын кыргыз. Мынча уктайсың. Качанга уктайсың? Качан ойгоносуң? Качан турасың? Турганыңда эки жагыңды карасаң эмне калган болот кыргыз? Бизди эл бузар дейт. Эсиңиздерде бар. 95-жылдагы бизди эл бузар деген. Мына ошол үзөңгү кууш кетип бартканда дагы эл бузар деген. Эмне үчүн жок нерсени биздин бетибизге көбө кылып сүртөт? Мына ушундай учурда өзүңдү карап ал деп арсылдатып коюш үчүн. Мына кече мен атам жөнүндө жазыптыр. Мен карабай болуп коем, мага туугандарым айтып берди. Меңдибай деген бар эле дейт ушул жерде. Мен угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн. Атам иччиле, атам атасы машинага салбай койгон деп. Ичкен болсо машинага салмак турсун. Көчөдөн да чаап кетсең боло берет. Намаз окуп жүргөн кишиге ичип алган киши барып кучакташыш, бейнамаз кылат кийимди. Капан туура кылган мен атам. Туугандар, мындай кылалы. Мына ол кемпирабад, бул кыргыз байлыгы. Бул Тогуз булактын эмес, өзгөндүн эмес. Бул бүтүндөй кыргыздын булагы. Үзөңгү кууш кеткенде, какшаал тоо экен, ит байласа тургус жер экен. Эмне кыласыңар мынтип элди дүргөтүп? Деп мына Исмаил Исакович, Бекназаров, Абсамат Масалиевич, Ишембай Кадырбеков, мен да бар билем Бектор Асанов. Мына ушул жигиттер барганда бизди тепкилешкен. Колдорубузду кайрып машинага отургузган. Барып өзүңөрдүн жериңерди коргой бергиле, биздин жер менен ишиңер болбосун деген. Кеп анда меселе, кеп ошол тоодо меселе, кеп Сары жаздын суусунда эле. Мына ошол сууну Кытай алды, эбегейсиз чоң байлыкка ээ болду. Мына ол жерди дейт, алган болсо эч нерсе болбойт экен, эч нерсе тоспойт экен дейт. Айланайын, кече видеосу чыкты го. Cennet mekan joylarımızga oylandıramız deb. Gördünüzler ошону? Men geçe uşunu sessiyada da ayttım. Desem Taşiyev aytat. Anı Kırgız oppozisionerler жасап çıkarıp atat deyt. Bul ne degen uyat? Bul ne degen şermendeçilik bu? Ошондуктан урматтуу туугандар, ойгон кыла. Ойгон кыла, мен көп жолу айтам. Ойгон садагам, ойгон айланайын. Мына тепсең темир düz боласың мына жерде. Мен анчамча келип калсам, отуруң бир айлантырып бериң деп атка отургузганыңарда силердин кармаган колуңардан бир жума ооруп жүрөт менин билегим. Эмне деген балбансыңар силер? Торпок тартасыңар ушул жерде, улакты таштап коюп. Бирок жер дегенде, эл дегенде карасаң, ийинге кирип кетерсиңер. Не деген азаматпыз биз? Не деген азаматпыз? Мен сиздерден суранам. Урматтуу туугандар, намысыбыз дайым бийик болуп келген. Биз көпкө чейин ушундай тоготпос элбиз. Курсакты тырмап жата беребиз. Бирок бир чекке келгенде аккан сел эч нерсе болбой калат биздин жигиттердин алдында. Мына ошол чекке жеткирбегиле деп атам. Мен бийликке айтып атам, жеткирбегиле ошол чекке. Барсаң эмнени айтсаң макул дей берет экен, бата берип шалпылдатып бетиңден өө берет экен деген ал дежурлар Усубалиевдин мезгилинде да болгон, азыр дагы бар. Алар өзгөрбөйт.
Bирок алар өсүп келатканда артынан өздөрү менен кошо дагы бирөөлөрдү өстүрүп коюп кете берет экен ордуна. Ошол Азамат, туура фамилиясынан бери билесиз. Ошол сыяктуу болбойлу туугандар. Мен мына Баткенден бери келген туугандарга ыраазычылык билдирем. Булар да азаптын азабын көрүп атат. Нарындан келген туугандарга, Көгүлтүр Ысык көлдөн келген туугандарга, Таластан келген, Кыргызстандын 7 дуанынан келген азаматтарга таазим этип баш ийем. Көрүп кетиңиздер, байкап сүйлөшүп кетиңиздер. Бирок ушул жерде туруп, азыр ушу Курчаптын базарында 2 килограмм жүгөрүмдү сатып алайын деп турган азаматтарга дагы рахмат. Туурабы? Мына үйүмдөн 5 тоогумду сатып алайын деп турган азаматтарга да рахмат. Мына ушул жер, мына азаматтар, мына Москвадан келиштир. Жылдыз деген мына, Жылдыз деген туруп койсоңуз. Мына Жылдыз деген азамат мына ушу Москвадан келди. Теңир тоонун кызы болот. Сокулуктун келини болот. Туурабы? Ат башыдан. Карабалтыдан. Мына ушулар Москвадан келип отурат. Билет канча экен? 20 000. Мына жерде жөө басып келгенге болбой атат. Булар келди, кетти, жатты, 100 000 сом кетет. Бекер келип кеткенге мына жерге келишке кыйын болуп аткандар бар. Бирок бүгүн мына жерде жана сүйлөп аткан бирөө айтты, 3 000дей калк турат деп. Биздин акыныбыз да айтты, саныңыздарга эмес, сапатыңыздарга таазим этем деп. Мына жерде отурган азаматтардын бүтүндөй баары ал сөздү укканга эмес, ошол сөзгө каршы чыккан азаматтар турасыздар ушул жерде. Сиздер бар үчүн эл бар, сиздер бар үчүн жер бар. Биз жогорку кеңеште дагы соңку демибиз калганга чейин ушуну күрөшөбүз. Биз ушул жерди алып калганга бардык күчүбүздү салабыз. Ушул жерден 2 баатыр чыккан азамат жер, баатырлардын урпактары баатырларча жер коргоонго биз даярбыз. Рахмат. Азамат. Эми мен өзүм мындай бир агалык бир укугумдан пайдаланып Жеңиш мырзага сөз берсем, кандай дейсиздер? Чогуу чыгасыңарбы? Же бир-бирден, Рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу